Урматтуу окуучулар, саламатсыңарбы? Биз бүгүн кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка керектүү окуу куралдарды даярдап, экранга жакын отурабыз. Сабакты баштаардан мурда биз алтын эреже менен таанышып алалы. Алтын эрежени сактап, бүгүнкү сабакка активдүү катышабыз. Өз оюн ачык айтабыз. Убагында тапшырма аткарабыз. Окуучулардын оюн уга билүү, өз алдынча иштөөгө көнүгүү жана суроолорго жооп берүү. Алтын эреже мына ушундай. Анда эмесе үй тапшырмасын айтылайлы. Сүрөттөрдү көргөндө эмнени ойлодуңар? Сөздөрдөгү жумшак үнстөрдү тапкыла деген тапшырма берилди эле. 67-чи көнүгүү туура аткарыпсыңар. WhatsApp аркылуу келген тапшырмаларды текшердим. Азаматсыңар жалпы окуучулар. Үнстөрдүн бөлүнүшү боюнча айта кетейин. Үнсүздөр 2ге бөлүнөт. Жумшак үнстөр жана каткалаң үнстөр деп. Биз жумшак үнстөр боюнча көнүгүүлөрдү аткарып, маалымат алдык. Эми биз каткалаң үнстөр боюнча маалымат алабыз. Бизде бүгүн дагы бир жолу кайталайм. Кыргыз тили сабагы аралыктан окутуу. Жаңы тема каткалаң үнсүздөр. Каткалаң үнсүздөр боюнча, же болбосо башкача айтканда, бүгүнкү сабактын максаты менен тааныштыра кетейин. Каткалаң үнсүздөр жөнүндө маалымат алат. Күзгү аңгемесинин 2-чи бөлүмү менен таанышат. Сөздөрдөн каткалаң үнсүздөрдү таба алат. Жаратылышка аяр мамиле жасоону түшүнөт. Балдар, каткалаң үнсүздөрдүн эрежесин айта кетейин. Каткалаң үнсүздөр жалаң шыбыштын жардамы менен жасалат. Каткалаң үнсүздөргө экранда көрүп турган бардык окуучуларга көрүнүп атат деген ойдомун. Алар К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш деген тамгалар каткалаң үнсүздөрдүн катарын толуктайт. Анда эмесе бизде китепте берилген көнүгүүлөрдү аткарууга киришели. Алгач дептериңерди алып чыгып, бүгүнкү числону жазып, жаңы теманы жазып, көнүгүүлөрдү аткарууга өтөлү. 68-чи көнүгүүнү ооз-эки иштейбиз. Аңгеменин 2-чи бөлүгүн окуп, сүрөт боюнча түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле. Ооба, биз буга чейин мындай көнүгүүлөрдү аткарып келгенбиз. Өз алдынча аткарууну билебиз. Анда тапшырманы күтөм. Кийинки тапшырма суроолорго жооп бергиле. Экранда 3 суроо берилди. Мына ушул суроону окуп, өз алдыңарча суроолорго жооп жазгыла. Бул суроолор күзгү деген аңгеменин 2-чи бөлүмүнөн алынды. Ал эми 70-чи көнүгүү болсо, кайсы сүйлөм текстте кездешпейт? Мына экранда көрсөтүлгөн сүйлөмдөрдү окугула дагы өзүңөр ой жүгүртүп кайсыл сүйлөм ушул текстте, күзгү деген текстте кездешпейт. Мына ошол кездешпеген сүйлөмдү белгилегиле дептериңерге жазып. 71-чи көнүгүү болсо, сүрөттөн көргөнүңөрдү айткыла, сүйлөмдөрдү түзгүлө дейт. Бизге күзгү, чымчык, самолет, булут деген сөздөрдүн сүрөттөрү берилген китебиңерде. Ал эми силер ошол сүрөттөрдү карап, сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Каткалаң үнсүздөрү катышкан сөздөрдүн астын 2 сызык менен сызып белгилегенди унутпагыла. 72-чи көнүгүү ойлонобуз. Табышмактын жандыргыла дейт. Табышмакты окуп берейин. Жалтырайт көңүлдү бөлөм, карасам өзүмдү көрөм. Табышмакты дептериңерге жазып алгыла. Каткалаң үнсүздөр бар тамгаларды сөздөрдүн алдын 2 сызык менен сызып белгилей кеткиле. Анда эмесе табышмактын жообун табабыз. Туура тапканга аракет кылгыла. Кийинки 73-чү көнүгүү үй тапшырма экен, балдар. Үй тапшырманы болсо, сиздерге экранда берилген бир нече тамгалар берилген. Мына ушул тамгалардан сөз курайсыңар алгач.
Андан кийин сүйлөм түзөсүңөр. Мисалы 2 сөз тапсаң 2 сүйлөм түзөбүз, ал эми 3 сөз тапсак 3 сүйлөм түзөбүз. Сүйлөм түзгөндө каткалаң үнүстөрү бар катышкан сөздөрдүн астын 2 сызганды унутпагыла. Тапшырманы аткарып, WhatsApp аркылуу жиберсеңер болот. Макалдарды окуп, өз алдыңарча маанисин түшүнүп алгыла. Бул жашообузда, турмушубузда абдан керек. Эми урматтуу окуучулар, окууңарга жалпы ийгилик каалайм. Бүгүнкү сабакка активдүү катышкан окуучулар азаматсыздар. Тапшырманы кетирип, мага жөнөтүп койгонду унутпагыла. Эмки сабактан көрүшкөнчө.